өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дал ушул азыркы учурда кыргыз эстрадасында бир эң сонун ыр жаңырып, көпчүлүк эмгичекти ырдап, күнүгө ошол ыр менен ооруп калган адамдар көп. Байкасаң, мындай баягы жумуштун ичинде басып жүргөндө сөзсүз түрдө кыңылдап, эзилип бүттүм деп ырдап жүргөндөр бар. Уусу дагы, жашы дагы дал ушул ырды ырдап жүргөндөр бар. Айталы дегенибиз, мына ушул ырдын автору бүгүн биздин студияда конокто. Өзү жаш болсо дагы мына ошол кыргыздын кыйырына жете турган мыкты ыр жараткан таланттуу уулдарыңыздар келип отурат. Дал ушул ырдын автору Бекжан Темирхан. Жана ошондой эле шериги Элдар Замиров, ырчы, гитарист, кыякчы. Кутматаңыздар менен. Кутматаң, саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Рахмат. Жакшы, жакшы. Уктаган жокпуз деп айттыңыз, эмне себептен? Ошол байкелер менен бир жакшы меме кылып, ошо жакшы чыгыптыр деп каалоо тилек айтышып, сыйлашып, ошол жакта болдук. Эң сонун. Эми мына канча убакыттан бери ушул ыр абдан бир элдин көңүлүн өзүнө бурду. Элдин эле эмес, ырчылар дагы биринин артынан бири кайра азыркы тил менен айтканда кавердап коет, ырдап атышат болушунча. Анан ырдын тарыхы жөнүндө айтып эле келатасыз. Бирок ошентсе дагы бүгүн биздин көрөрмандар дагы эмне болуп жаралды экен деп атса керек, уга электер бардыр балким. 3 жыл мурун жаралган бул ыр. Анан 3 жыл мурун жаралса бул эмнеге чыкпаган деп элдер айтышып атат. Анан бул каражат жок болуп чыкпаган да. Анан ошо быйыл ошо продюсерим Талант Сагынбаев менен быйыл иштеш баштадык. Ырлар меми чыга баштады. Ошо жакшы чыгармалар бар. Бул ырдын тарыхы боюнча ошо сүйлөшкөн кыз менен урушуп кетти. Анан ошо чыгып калган ыр да. Тарыхына кайрылсак. Оонун сөзү эки өтөң өзүңүздүкү. Оонун сөзү меники, анан сөзүнө бир Аксылык байкем, Топчөк деген байкем бир аз оңдоп берди. Бир анча-мынча жерлерин оңдоп берди. Калган оон меники болду. Жакшы. Анан элге таралышы кандай болду? Биздин билишибизче бир 3 багытта дароо эле таанылып кетти окшойт. Биринчиси ошол өзүңүз ырдаганыңыз, андан кийин Москва Ситиде туруп кыргыздар ырдаганы, андан соң дагы бир Шашлык Бышырбатов дагы ал жерден өзүңүз ырдагансыз, э? Негизи ошол Шашлык Бышырбатов тарап кеткен. Ошо дос балам Instagram баракчасына жүктөй коюп, анан кетиптир да. Негизи көп интернет мемелерине кетип калыптыр. Анан ошол жактан ошол жана Москвада Ситиде ырдаган бала алды ырдаптыр, аныкы да кетти. Анан кайра биз симпатирини кетирдик. Алда буюрса жакшы кетип атат, элдер жакшы сон. Ушунчалык деңгээлде популярдуу болот деп ойлодуңуз беле? Ар бир ырды бир жакшы максат менен чыгарасың, жакшы элге ушу эме деп. Ушунча деңгээлде болот деп ойломос, чын ачык ойлонбогом да. Мындай себеп дегенде көлгө бардык, айтор башка жактарга барып атабыз, эл аябай сон да, сонун кабыл алат. Анан шаңдуу, мындай бийлегенге дагы. Негизи бул ыр мындай муңдуу, шаңдуу эмес. Анан элдерге мындай баягы ошол адамдын жакшы сапатын, жаман сапатын неме кылып чыгаргам да бул ырды. Баягы урушуп кеткен, баягы билсеңиздер керек, жакшы көргөн адамды баягы жакшы жагын эстейсиң, бир туруп баягы ыза болосуң да. Себептен ал жок да. Ошо жаныңда эмес, ошол адамдын эстеп чыгаргам да. Анан көптөр буга бийлеп тансага түшүп сиз айтмакчы, шаңдуу кылышып алган да. Анан мен өзүм эме кылып, аз жакшылыктарда өзүмдү эле ошо бийлеп жүрө коелу. Ошол азыр. Эң сонун. Анан чыгармачылыкта айтышат эмес, ырчыларды көбүнчө бир эле ыр багып коет деп. Анан азыр чыгармачылыгыңыз жаңы башталып атат, жаңы кадам таштап атасыз. Ушул ыр менин чыгармачылыктагы бир визиттик карточкам болот деп айтсак болобу же алдыда мындан дагы шедеврлар жаралып калышы мүмкүнбү? Кээ бирлер айтат, бир ыр багың ачат, бир ыр менен эме кылат. Себеп дегенде мен ал нерсеге токтолбойм да. Себеп биз алдыда байкелерибизди карап, мисалы Нурлан Насип айтор башка байкелерибизди карап эме болуп атпайлы. Алар бир ыр менен токтолгон жок да. Ар бир ыры хит да, мисалчы. Ошо сыңарында биз да ошолор сыяктуу план койгонбуз, бар буйруса. Жакшы чыгармалар бар. Бир ыр менен токтолбойбуз деген ойдомун. Элдар мырза, сиз кантип кошулуп калдыңыз, же болбосо эмнеден улам? Айта кетсем, мен бул негизи жердешпиз, Бекжан эки экөөбүз, Аксыданбыз. Ошол ага ини катары эле биякта музыкалык жактан жакшылыктарда жолугушуп, ушинтип жакшылыктарды ырдап чогуу. Ошентип эле, ооба. Эң сонун. Анда ырга кезек берели. Эзилип бүттүм.
анда Жалпы телекөрүүчүлөрдө ойготолук бирге. аккордеон менен чыксам көбү гитара менен ырдап койгула деп суранып атат. Анткени ошо гитара менен таанылып калган Гитара менен элге ошого көнүп калганбы айтор. Гитара менен дагы Анан каяк менен да ырдайсызбы бир жолу? каяк менен дагы албетте. Кетти ана эмес кетти. Да бир жолу мынтипачы. Агарып аткан таң менен сен жашоодон тапкан баг менен сен сүйөмүн сени күтөмүн эзилип бүттүм ай эзилип бүттүм алтыным өзүңдү күттүм кайдасың асылым азыр сагындым өзүңдү гүлүм сени сүйөмүн сени күтөмүн сени соготко менин жүрөгүм түн шамын өчүрүп барын кыйнадың жанды эзилип бүттүм алтыным өзүңдү күттүм кайдасың асылым азыр сагындым өзүңдү гүлүм кайдасың асылым азыр сагындым өзүңдү гүлүм Баракелде. Баракелде. Эң сонун. Бул ырды чыгаргандан кийин эми албетте огончу агайлар бар. Алардын дагы өзүңүз музыкалык жакта кенен жүргөндөн кийин алардын да кеңешин угасыз. Ал кишилерден бир пикир угуп көрдүңүзбү? Ооба, ошол азыр эле айтып атпаймынбы, жаңы эле ошо агайлар чакырып, ошо агайлар, бул байкелерин чакырып аябай эме болду. Молодец деп. Жүрөгүм жылытты, себеп дегенде бизге эч ким үлгү болбогон деди. Эми биз же ошондой болгонбу ал убакта депчи. Агайлар силер молодец, ушул мойдон талыкпай иштегиле, жаңы чыгармалар иштегиле деп кандай мындай дух берди аябайчы. Биз эме кылды, анан жакшы көз карашты. Оончу мисалы чыгып эле эми атын атап элем, чыгып эле эме кылган байкелер, агалар, агайлар жакшы эме кылды, аябай жакшы баалап эме кылышты. Эң сонун. Анан бул ырды ырдагандар, сизден тышкары ырдагандар көп болот. Жакында эле бир кыз дагы ырдап чыкты, эзилип бүттүм. Ого бетер эзилип ырдаган экен. Жай ыргактырдаптыр. Анан аларга өзүңүз уруксат бересизби? Ырдайбыз дегендер сизден сурайбы? Же тыюулар барбы? Мындай болуп атат, кавер ырдашыптыр. Кавер ырдашып атат, анан баягы Бекжан Темирхан деп белгилеп эме кылып атат да. Анан бизден сурашкан жок, бирок баягы унчуккан эле жокпуз. Ырдай берсин. Продюсерим азыр эме болуп атат. Эгер мындай плюс жаздырып, клип тарттырганга эч ким уруксат бере элекпиз. Анан гитара менен алар каверлеп атат да. Көп эле ал бир эле эмес, көп да мемелер да, жаштар көп ырдашып атат. Мен Instagram белгилешип айтор минусун деле жасап алышыптыр. Уже жасап алып биз чыгара элек делечи. Анан бул чыгармачылыкта баягы жүрүп ушундай жаңылыктарды сүйлөшөбүз да көп иретчи. Анан бул ырды эми казактар ырдайт болуш керек деген ойлор айтылып атат да. Кайрылып калса кимисине болбосун уруксат бересизби же болбосо алардан да бир белдүү ырчы ырдашын күтөсүзбү? Сурашып атат. Сурашып атат. Сиз айтмакчы ошо көптөр сурашып атат, бирок баягы бизге окшоп жаңы чыгып келип аткан ырчылар. Анан балким ошо белгилүү эме сурап калса ойлонуп көрөбүз. Ошого чейин деп күтүп атабыз. Ошо продюсер менен сүйлөшкөнбүз, негизи белгилүү эме болсо бир шарттар менен беребиз го дейм. Жакшы. Анткени өткөндө эле бир ошо жакшы бир музыкант байке менен сүйлөшүп атып айтып калды ушул Кайрат Нуртасын ырдап атканын элестете берем ушул ырды депчи. Анан буюрса ал жакта дагы жаңырып калгысы бардыр, алдыда. Анан бул ырдын таасири менен азыр кандай жаңырлар жаралып атат? Буюрса ушундай дагы ушундай мемеде темпте эми баягы кайгылуу, сиз үчүн шандуу. Ушундай ыр бар буюрса. Же ошону же ата эне жөнүндө ырда даярдап турганбыз. Балким ошол экөөнү азыр дайыма эки вариантта эмне кылабыз.
Ошо экөөнүн кайсы бири эме болсо, ошо экөөнүн бирөө чыгат да, буюрса жарык көрөт. Анан ар бир ушинтип ырдап киргизген баягы видеонун бул алдында сөзсүз түрдө комментарий тим эле же андан козугарындай жазылып Instagram соцтармагында эң өзгөчө. Өткөндө окуп калдым, бирөө жазган экен, ырдаганың сонун баары сонун, анан мимикаларың рэперчилардыкына окшоп кетип атат депчи. Ушул сыяктуу пикирлерди көп эле угуп атсаң керек. Ооба, себеп дегенде мен бул мындай атайын жасап же мындай эме кылган жокмун. Мен Турсунбек Жумалиевди окугам. Сахнанын этикасы боюнча, мемеси боюнча ар бир ырда жашаш керек деп агай өзү эме кылган да. Мага ошол эмне деп коет, мени коюп берген да. Багыт. Анан бирок ошол ырда жашаганга аракет кылам да. Жашаганга аракет кылып ошону мындай элестетип, ар бир сөзүн ошо кандай десем, ырдаганга элге жеткиргенге аракет кылам. Ошол эле эми баягы кээ бирлер бар, мисалы азыр чынын айтсам акылдууларды көзүп атпайбы. Эми ар ким ар кандай эл адам баары бирдей эмес экен да. Анан билбейм, көбүнө жагып атат. Ушул темпте эле кетем го. Жакпагандардан кечирим сурайм. Эрлан мырза, сиз кайсы репертуарыңызда бар? Биз дагы буйруса жаңыдан аракет кылып келатабыз. Талпынган жаш таланттарыбыз десек жаңылышпайбыз. Репертуарды айта турган болсок, Бийкеч деген чыгарма жаратып көргөнбүз, элге койгонбуз. Буйруса алдыда дагы жакшы чыгармаларды аракет кылып тартуулайбыз буйруса. Демек өзүңүз да жазасыз. Ооба. Ырдайт экен да. Ырчы экен. Демек, ыр суранбай, ыр сурансак Ооба. кандай болот? Жок деп Ушундай эле. Ооба. Келинсеңиз Бекжанке шаңдырак ырдаса биз жайраак ырдап берейин, эски чыгармалардан болсун. Жакшы болот. Легендарлуу Бек Бориев агабыздын Сунам ырдесе деген ырдын ырдап берейин. Сау болуңуздар. Сезимдер учат куш болуп, сагындым көпкө келбесең, бугумду басып турганда, кусадан ыйлайт терезем, сунамыр десте, сагынган кезде, жүзүң алып ырып, көгүндө эсте, оң көзүң тартып, койгондо эсте, жаңгырылуу кечте. Кубалап кайгы капанды, колпулап эричи сананды, ыразы болуп сүйүп койм, ыр менен барган саламды, сунамыр десте, сагынган кезде, жүзүң алып ырып, көгүндө эсте, оң көзүң тартып, койгондо эсте, жаңгырылуу кечте, жаңгырылуу кечте. Бали. Баракелде. Бар болуңуздар дейли. Мыкты, эң сонун. Рахмат. Бар болуңуздар дейли, чыгармачылыкта дагы бийиктиктерге жеттиңиздер. Анан мага кызык болгону кесиптеш, ушул кайра эле эзилип бүттүмгө кайрылгым келип атат да. Кызык болгону ошол каарман эмне болду экен? Ой, мен да сурайм. Ырдын каарманы эмне болду экен деп ойлонуп калдым да.
Эгер суроо туура болсо жооп берсеңиз жакшы болмок да. Өзүм дарман. Жакшы ушу суроону негизи бербей эле койсо экен. Ойлонуп келдиңиз. Аябай эме кылсыз. Жок деп эле айтам. Азыр жок эми баягы ошо урушуп, баягы таарынышып, анда мындай эки жолго чыгабыз. Анан ошо менен азыр чыгармачылыкка кириштик буюрса. Эми ушул менен кетебиз да. Азыр продюсерим деле уруксат бербейт, мисалы кыздар менен эме кылганга. Жүргөнгөчү. Кыз жигит болуп, анан азыр пландар жок кыздар менен жүргөнгө. А только чыгармачылык менен бир 2-3 жыл бирсе иштесек, анан Бирок кандай сонун ыр жаралды? Ар бир окуядан негизи баягы сенин жеңишиң жеңилген жерден башталат деп коет негизи элестечи. Анан ар бир жашооңдо болгон окуядан бир чоң жаңылык жаралышы мүмкүн, болгон адам ошону байкабайт, өткөрүп берет. А сиз ошол учурду кармап калыптырсыз. Ошо тиги байкелерим айтканча тамашалап айтып атпайбы? Бир пайда тийип кетти бирде. Ошо сыңганда айтып атпайсыз да. Аябай. Эң сонун. Эми буюрса жашооңузда андай нерселер болбой эле койсун, жалаң гана жакшыга болуп турсун. Эми элдин батасы деген бар. Буюрса могул ырымдын аркасы менен канча деген жакшы калуу тилек угуп атасыз, канча деген бата алып атасыз. Ошонун баардыгын тең жараткан кабыл кылсын дейли. Келиңиз анда дагы бир чыгарма суранып кетелик. Ооба, Бекжан. Бирок кыяк менен жакшы болот. Элдерди азыр гитара менен бир аз уктатып койдук, эми кайра тургузуп алыш керек болот. Жок, кайра уктатабыз го дейм да. Септен эшикте жаан жап сонун погода болуп атпайбы? Анан баягы чын эле баягы ыр кандай чыкса, кичине жашоо деле ошондой болуп калат экен. Анан негизи мен дагы ушундай кайгылуу ырларга көп акыркы күндөрү басым жасап калдым. Кайдагы сүйүү деген чыгарманы аткарып берейин, Додон. Кайтаңыз. Байкосуздан жолуктуң сүйгөнүм мага, баштагыдай күлкүң жога не болду сага? Убадаңа бек туруп калбадың беле, бактылуу болобуз деген сөздөрүң кайда? Жаным кайдагы сүйүү, жаным кайдагы күлкү? Солудуго сагарын алган сезимдин гүлү, эми кайрылбайт күлкү, эми кайрылбайт сүйүү. Солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү. Кантип эми таба алам, дартыма даба, бүтүнөмдү курчап алды муздаган аба. Эгер болсо канатым баарын унутуп, алып учуп кетмек мен алыс жактарга. Жаным кайдагы сүйүү, жаным кайдагы күлкү? Солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү, эми кайрылбайт күлкү, эми кайрылбайт сүйүү. Солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кандай ыр болсо дагы жүрөктөн чыгып, баягы жакшы бир таасир бере турган болсо, элдин көңүлүнө барып орноп калары бышык. Бар болуңуздар дейли. Сиздерге чоң рахмат, таңертең убактыңыздарды бөлүп атайын келип бергениңиздер үчүн жана жакшы маек үчүн, жакшы ырлар үчүн. Жана алдыда дагы көп жаңылыктарды күтөбүз, жакшы ырларды күтөбүз буюрса. Чоң рахмат сиздерге да ушинтип чакырып, эл менен баягы көпүрө болуп атканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар. Дайыма эле ушундай элге жакшы жаңылыктарды, жакшы чыгып келаткан таланттарды эле чыгарып жүрөңүздөр. Ыраазычылык. Бар болуңуз.
Бар болуңуз, анда сиз Чоң рахмат сіздерге, біріншіден ішіңіздерге игілік. Демекчибиз, кыргыз элибизде дайыма тынччылык болсун, молчулук болсун. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде жаш таланттар десек болот, жаш ырчылар албетте кыргыз элине өзгөчө акыркы айларда эзилип бүттүм аттуу ырыны абдан бир популярдуулук менен жеткирген автор Бекжан Темирхан жана жана шериги Элдар Замиров, ырчы, гитарист, кыякчы.